Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу өтүгандар. Көрүп турган, сиздер көрүп тургандан бир жаңы көчүрүп келдик. Узуну 120 болот, туурасы 110 болот. Бул ар ким өзүнүн каалоосуна жараша нанды көбүрөөк бышырам десе, салам десе, жабам десе, чоң кичине кылып салып алат экен да. Оңой эле экен. Тандыр биз көчүрүп келдибиз да, бул кошунанын жерине салылганбыз мурда. Анан тосуш керек болуп, ал жак алгыла дегенден бияка алып келдик. Бүгүн эле эметтик да, баштап байкем экөөбүз ушундай кылдык. Анан бул жерине чейин байкем көтөрүп келди. Мындан аркысын биз көтөрүп келдик. Эч кандай деле кыйынчылыктын кереги жок экен. Байкап көрөлү дедик. Морекиндей жарты жорту кирпичтер менен койдук да, бусканда да талкаланды. Бүт карасаңыздар, көбүнчөсү могу жерде бүт жарты кирпичтер. Ылай жабылат. Бирок сапаты, бирок бүтүн кирпич менен салганга караганда мунуку төмөнүрөөк болот деген, болуш керек деген ойдо турам да. Себеп дегенде булар баягы жука болуп калды, ар түрлүү болуп калды да. Булар да ызыкты кармайт да. Мореки нанбыз коебуз, көмөч казандарды. Отту астына да, үстүнө дагы чырпыктарды салабыз толтура. Кылып туруп анан чагабыз, кагаздан салып туруп. Күйөт, бир жарым сааттын ичинде нанды салып бүтүүгө болот иншалла. Анан бүгүн азыр могу жерде ылай менен бир калыңдап, бир 5 сантиметр болобу, 4 сантиметр болобу жаап коелу деген ойдобуз. Мурда 4 тарабы тең ачык болчу. Азыр 2 тарабы эле ачык. Могу дубалдар бир аз көбүрөөк болот болуш керек да. Кийинчерээк могурекиндей турба болсо, 100-нчы турба болсо, мындай бийигирээк кылып моголдон мындай алып коймо, жана самордун кернеи сыяктуу кылып, сайып коймо кылып коеюн деген ойда. Себеп дегенде сайып коймо кылып от жаап бүткөндөн кийин ал кернейди алып туруп терге коюп, анан мунун үстүн бир темир менен жаап коюш керек, ызык чыгып кетпеш керек да. Буга болжол менен бир 120-130 кирпич болсо, кызыл кирпич жалпак болсо ошол жакшы болот да. Бүтүн болсо жакшы болот экен. Ошондой кетет болжол менен да. Анан бир 15-20 метр бир арматура кетет. Биз болсо комбайндын момундай илгерки темирлерин койгонбуз. Анан рессорлорду койгонбуз да. Ошолар болсо жакшы экен, рессорлор болсочу. 6 рессор экен. Себеби бул жалпак болгондо кирпич чуга жакшы отурат экен да. Эгерде муну арматура деле койсок болот. Болгону бүтүн кирпич керек болуп калат да, андачы. Көп деле сварка колдонулган жок бияка. Ушундай кылып нан жаап жесек жакшы болот экен. Кургак отун менен, чырпык менен бышып калат. Иншалла. Дандырдын наны бул даамдуу болот экен. Жакшы бышырыш керек экен да, бир 15 мүнөт кармап жок дегендечи. Өтө ызык жагып ийгенде да болбойт. Анда сырт эле бышып, ортосу чийке калат экен. Өтө аз чакканда да бышпай калат, орточо жагыш керек буга. Мунун ичи толгондон кийин да анан шереңке чагып ошого бышат экен да, кургак чырпыктар. Күн мурдатан даярдап коюш керек, жыйып. Иншалла. Азыр эми кечкиргенге чейин бир жарым саат 45 мүнөттүн ичинде мунун үстүнө ылай толтуруп анан эртең менен нан салып көрөбүз деген ойдомун да. Жаңы дандыр да. Кичине көнбөшүбүз мүмкүн. Сиздер да ушундай дандыр салам десеңиздер, бизге кайрылсаңыздар, сиздерге айтып кеңеш беребиз да. Бул мындай кылып салып алып дагы сатсаңыздар болот да. Кымбатыраакынан болот болгону, анткени абдан жакшы болот экен да. Нан илгери бөлкөлөрдү жечүбүз го, ушундай болот экен даамычы, жакшы. Жок келген жок.